Бүгін 22 декабрда Баткен облысының Лейлек районындағы Мақсат Жаштық Унаа жолында тажик чегарачылары оқ шығарды. Бұл туралы УКМКның чегара қызматынан білдірішті. Маалыматқа ылайык аталған жол Қырғыз-Тажик мамлекеттик чегара тилкесинин бойлой өтөт. Окуянын чоо жайы. Баткен облысының Лейлек районындағы Мақсат Жаштық Унаа жолында Қырғыз жараны КАМАЗ унасын айдап бара жаткан. Айдоочу арыктан суу алуу үчүн токтогон. Ошол учурда анын жана 3 тажик аскери кызматкери келип, унаага олтуруп Тажикстандын аймағына барууну талап кылышкан. Айдоочу тажик чегарачылары менен бирге жолду бойлой айдап бара жаткан. Көңүл буруу үчүн айдоочу күтүүсүздөн жолдо келе жаткан дагы бир унаанын жолун тосуп, тажик аскерлери тарабынан кармалганын айтып кыйгырганга үлгүргөн. Тажик чегарачылары унаадан түшүп, айдоочу кыймылын уланта берген. Тажик аскер кызматкерлери КАМАЗга ок чыгарып, цилиндр менен алдыңкы айнегине 3 жолу ок чыгарышкан. Ошондой эле курал колдонуусунун натыйжасында айдоочу айнектин сыныктарынан майда чийиктерди алган. Учурда Лейлек тилкеси боюнча Кыргыз өлкөсүнүн чегара өкүлдөрү менен Ганчинский тилкеси боюнча Тажикстан чегара өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүүдө. Окуя болгон жерде жагдайды тактоо үчүн УКМКнын Баткен облустук башкармалыгынын башчысы полковник К. Төлөнбаев жүрөт. Мамлекеттик чегаранын бул тилкесиндеги абалды чегара кызматы көзөмөлдөйт. Белгилей кетсек, буга чейин жолдо унаасын айдап бараткан кыргыз жаранын тажик чегарачылары атып качып кеткендиги тууралуу видео социалдык тармакка тараган. Шайлообек Атазовдун добуш сатып алуу тууралуу доосу жогорку сотто колдоо тапкан жок. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Ага ылайык аталган доо бүгүн 22 декабрда жогорку сотто каралган. Анын жыйынтыгы менен Бишкек административдик сотунун чечими өзгөртүүсүз калтырылган. Кошумча маалымат: шайлоонун жыйынтыгы менен Борбордук шайлоо комиссиясы номер 8 Төлөйкөн округунан Нурбек Алимбековду жеңүүчү деп тапкан. Аз эле айырмачылык менен утулган анын атаандашы Шайлообек Атазов Алимбеков добуш сатып алган деп арыз менен сотко кайрылган.